Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл сурасын берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Биз бүгүн ошо Талас областындагы жол кырсыктарын санын азайтуу жана алдын алуу максатында кандай иштер жүрүп атат, ушу боюнча маектешели деп атайын студияга конок чакырганбыз. Эгерде биздин студиядагы конокторубузга сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экран алдында WhatsApp номерлерге байланышып, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми алгач студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөк, Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Назаров Мустапакул Набиев жана анын орун басары Осмонбеков Эдил Курманбековичтер студияга келишкен. Саламатсыздар. Студияга куш келипсиздер. Негизи эле айтсаңыздар, ушу Талас облусунда жыл башынан бери канча жол кырсыгы катталды? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Талас облусунун тургундары, быйылкы жылы 2025 жылы жыл башынан бери бир ай ичинде бардыгы 12 жол кырсыгы катталды. Былтыркы жылы 8 болгон, бул 4 учурга көп катталды. Ошондой эле каза болгондордун саны 2-ге катталып, былтырга салыштырмалуу 2-ге көп катталды. Ошондой эле жаратылгандардын саны былтыркы жылы 13 болсо, быйыл 26. 13 жаратылгандар көп катталды. Жаш өспүрүмдөр боюнча токтоп кетирген болсок, жаш өспүрүмдөр боюнча былтыркы жылы 1 болгон болсо, бир жол транскырсы, бир жаратылган болсо, быйылкы жылы ошондой бир жол транскырсы катталып, бир жаратылган. Мен ойлойм, бул 2024-2025 жылы бул өсүү байкалып атат, жол транскырсыгы. Мунун алдын алуу боюнча биз өтө жумуштарды, рейдтерди өткөрүп атабыз. Азыркы күндө бизде ушул облус аймагыбызда рульда аталышындагы рейд жүрүп атат. Бул өзүнүн ошо жол транспортун алдын алуу, ошондой эле болтурбоо максатында күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз. Биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой интернет блоктарды көрүп атсаңыздар керек. Биз түнү күнү карабай, ошого карабастан иш алып баратабыз. Сиз жогоруда айтып өттүңүз го, ошо рульда аталышында рейд жүрүп атат депчи. Бул рейдтин максаты эмне? Бул рейдтин максаты биринчиден жол транскырсынын алдын алуу, ошондой эле болтурбоо, ошондой эле мас айдоочуларды аныктоо, ошондой эле жол эрежесин одоно бузгандарды аныктап, ошолорго тийиштүү укук бузуулар жөнүндөгү кодекс негизинде чара көрүү. Бизде телекөрүүчү байланышка чыгып отур, суроосун кабыл алып, анан кийин маегибизди андан ары улантсак, Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Андан ары эфирибизди улантсак болот. Негизи эле ошо байма-бай рейдтерди өткөрүп келесиздер да, ошо Эдил мырза айтсаңыз. Анан кийин ошо жыл башынан бери жол кырсыгынын саны өткөн жылга караганда өсүп кетти. Буга эмне себеп болууда? Буга биз жана биздин жетекчибиз айтып кетти, Мустапакул Набиевич айтып кеткендей, биздин негизги максат жол кырсыктарын алдын алуу, анын кесепетинен кейиштүү фактыларга алып келген адам өлүмүнүн, андан тышкары жаракат алган жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо болуп эсептелет. Биз ошол өзүбүздүн негизги коюлган максатыбызды тапшырмабызды аткаруу максатында атайын аталышта бир канча рейдтерди уюштуруп келүүдөбүз. Бирок буга чейинки эле теле берүүлөрдө жана түз эфирлерде айтылып келгендей, биздин жол кырсыктарынын өсүп келүүсүнүн бирден бир себептери эле болуп келип, бүгүнкү күндө баягы эле айдоочуларыбыздын кайдыгер мамилесинен, тоң моюндугунан болуп келүүдө да. Мисалга айтып кете турган болсом, ушул күнгө жана жогоруда айтып кетти жетекчибиз, 12 жол кырсыгы катталып, былтыр 8 жол кырсыгы катталган. 4 фактыга көрүнүп тургандай көп болуп атат да. Биздин ушул 12 фактынын учурдан 7 фактысы кагылышуу болуп атат да. Бул деген айдоочулардын түздөн түз бир күнөөлөрү болуп эсептелет да. Автоунааны жогорку ылдамдыкта башкарган. Жогорку ылдамдыкта башкарып келип туруп, карама каршы тилкеге чыгат, же болбосо рулду башкара албай калат. Ошонун кесепетинен ушундай жол кырсыктар болуп келүүдө да. Анан айтсаңыздар, ушу жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыгынын санын азайтуу максатында деги эле ушу мектептерге барып атайын түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп келесиздер. Анын алкагында жыйынтык болот атабы? Биз былтыркы жылга өзүңүздөр билесиздер, биз жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери тарабынан баардык Талас облусунун аймагындагы жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда жол кырсыктарын алдын алуу максатында дагы атайын орто мектептерге лекция беседаларды өткөрүүгө бекитилген. Мындан тышкары алыс кетпей эле бүгүнкү күн жөнүндө айтып кетсем болот. Бүгүнкү күндө мына жетекчибиз өзү баш болуп бүгүнкү күнү атайын орто мектептерди кыдырып
жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп баштадык. Негизги максат эле бул жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктарын азайтуу. Телекөрүүчүбүздөн суроо бар экен, суроосун кабыл алып, андан ары маегибизди улантсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү. Тилекке каршы байланышыбыз үзүлүп калды. Жоогуңузду улантып берсеңиз болот. Баягы жана айтып кеттим, бүгүнкү күндө биз жетекчибиз баш болуп, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу чагылдыруу максатында элге бир эле жалпыга маалымдоо каражаттары менен баягы жалпы Талас облусунун жашоочуларына жеткиликтүү болсун деген мааниде өткөрүп жатабыз да бул түшүндүрүү лекция беседаларды, аңгемелешүүлөрдү, жолугушууларды. Мындан тышкары баягы жаш өспүрүмдөр арасында ар бир орто мектептерди, мындан тышкары атайын орто мектептерди, жалпыга билим берүү мекемелеринин баардыгын кыдырып, ушул багытта иш алып бармакчыбыз деп айтмакмын да. Бизден дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алып коюп, андан ары улантсак. Саламатсызбы? Сиз өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, мен Актөбе айылынан Мурат этип атам. Суроом Эдил Осмонбековду мен ушундай маалайм да. Анан ушуга ийгишинде ийгилик жана келаткан жүргүзүүчүгө менен куттуктайм. Чоң рахмат, сурооңуз жок, Ошо? Чоң рахмат. Кийинки телекөрүүчүнү кабыл алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен атым Руслан. Коопчулук элде майя кызматкерлери өстөр эрежени бузганда кандай болот? Сурооз түшүнүктүү болду окшойт. Рахмат сурооңузга. Ал эгерде май кызматкерлери жол эрежесин бузган болсо, эгер ошондой учурлар элдер арасында көрүлүп калган болсо, бизге ушу видео тасма кылып жөнөтө турган болсо, мыйзамчылык укук чара көрүп, административдик протоколдор түзүлөт. Баарыбызга мыйзам, баарыбызга бирдей. Видеого тартып жөнөтүш керек экен. Видеого тартып, ошол жанагы эме кылган, кайсы эме менен нарушение кылган, туура эмес токтогонбу же озуп өтүүбү, ошолорду эме кылып, фиксация кылып туруп видео эме аркылуу бизге жөнөтсө, биз мыйзам чегиде чара көрөбүз. Мынсак жарандарга кандай чара көрүлсө, кызматкерлерге эми ошондой чара көрүлөт. Кийинки телекөрүүчү бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен Актөбе айылынан Ордубаев Жактан Абилович. Алда заканы коятат, туура кылып атат, бирок мен бир суроомда, ошону түшүнмөгөндөр бар, ушунун телевизордун астына айтып койсоңуз болбойбу? Ушу мен постоянно карадым, кыздар турат, кесипте билбейт, азыр мына телевизордун айтып койсоңуз, элдин баары угат эле, биздин айтат эле. Яна камера жөнүндө, кайсы камералардын баары иштебейт, камералар. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Ошо жол боюнда орнотулган камера. Урматтуу телекөрүүчү, бул сиздин сурооңузга мен жооп берем. Биринчи сурооңузга баягы камералар боюнча. Камералар бул азыркы күндө бизде жана Коопсуз шаар деген камералар, жана жолдо чоң орнотулган камералар убактынча иштебей турат. Буюрса бул биз ошол бул бүткөндөн бери бир 3-4 жыл сот болуп, соттун эмесинде чечилип, азыркы күндө биздин өзүбүздүн ички иштер министрлигиге өткөн. Ошол буюрса жакын арада ошол камералар иштеп калат. Чоң рахмат. Кийинки телекөрүүчүбүз бар экен. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Жакшы, рахмат. Сурооңузду берсеңиз болот. Бизде бул Кыргызстан жергесинде жана жол эрежелерин белгилери жетишсиз го, эмне ошолор боюнча суроо берейин.
Кайсы жерлерге керек болуп атат бул? Каяктан байланышка чыгып атасыз? Талас областында мындай белгилери жок да, жол белгилери жаман, бирок баратсаң мындай ближайший окула түшүнбөй эле, бирок белгилери жок. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Ошо талаш. Урматтуу телегөрүүчү, биз сиздин сурооңузга мондай жооп беребиз. Биз билгенден барлык жанагы жолдо барлык эмелер жол белгилери бар. Эгерде сиз аныктаган кээ бир жерлерде жок болсо, бизге байланышка чыксаңыз, биз сиздин ошо сурооңуз боюнча толук кандуу маалымат берип, ошондой эле ошону аткарууга биз негизи жол белгилерин коюп биздин милдет эмес, көзөмөлгө алуу биздин милдет. Биз керектүү мекемелерге ошолорду орнотууга керектүү көрсөтмөлөрдү беребиз. Мен кошумчалап кетейин ушул. Бир кечиресиз, бир телегөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, анан кийин кайрылсак сурооңузга. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угуп атабыз сиздин сурооңузду. Мен мындайда Мендики башкал. Урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз. Мында гайситтер. Мен да сиз улатам гайситтер. Мен көчөргө койчу кыздарымны пайда зор. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңуз түшүнүксүз болуп атат. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Сиз кошумчалай кетсеңиз болот жанагы боюнча. Мен жана жол белгилери боюнча кошумчалап кетейин, урматтуу телегөрүүчү, жана жол белгилери жетишсиз деген берген сурооңуз боюнча. Бул жол белгилери боюнча бизде ар бир түз эфирде дагы мындан тышкары актуалдуу маектерде деле биз сиздерге кайрылып билдирүү жасап келебиз. Биздин баа Талас облусунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан атайын бөлүм бар. Биздин жетекчибиз жогоруда айтып кетти, биз көзөмөл жүргүзөбүз депчи. Биз ошол көзөмөл жүргүзүү иретинде жазкы жана күзгү убактарда биз Талас облусунун аймагындагы баардык автожолдорду, унаа жолдордун изилдөө иштери жүргүзүлөт да. Ошо изилдөө иштеринин негизинде кайсы жолдо эмне жол белги жетишпейт жана кандай жол чийиндер тиешелүү керек болот. Ошолордун баардыгы аныкталып, ошого жараша биз тапшырмаларды беребиз жол тейлеген мекемелерге, жолдорду жасаган мекемелерге да. Андан тышкары биз күнүмдүк кызмат өтөө учурунда дагы биздин кызматкерлер күн сайын кызмат өтөө учурунда алдын ала нускама өткөрүлүп, ошол кызмат өтөө астында ар бирине тапшырма коюлат. Кызмат өтөө ордунда биздин кызматкерлер барганда биринчи кызмат өтөөдөн мурун өзү ошол кызмат өтөөгө бөлүнгөн унаа жолуна барып туруп, өзүнүн кызмат өтөөсүнүн алдында ошол жол шарттарын, эмне жол белгилер, жол шарттары кандай баардыгын изилдеп туруп анан кызматка киришет да. Ошондо сиздин оюңуз боюнча Талас шаарында жол белгилери баары жетиштүү. Жетишпей калган ар кандай учурлар болушу мүмкүн, жок, талкаланып калган. Анткени кээ бир учурда жулуп кеткен учурлар да жок эмес да. Телегөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Кызыл Ат районунан чалатам. Мен жак түндүктөн праваларым бар да. Ошону гайге көрсөтсө көйлөр туура эмес көрүп атпайбы? Оригиналын көрсөтөлү. Бул боюнча. Так, урматтуу телегөрүүчү, бул түндүктө көрсөтсөңүз ал ГАИ кызматкери деп атасыз. ГАИ кызматкери андай бизде андай учур катталган эмес. Эгерде ошондой учурлар боло турган болсо, сиз түздөн түз биз менен байланышып эме кылсаңыз болот. Негизи түндүк менен көрсөтүп жүргөнгө болот. Ошондо кайсы байланыш номерге байланышат? 0777 102 102-ге чыкса, биздики круглосуз 24 саат ушул жерде иштеп турат. 777 102 102. Кийинки телегөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Болот, угуп атабыз. Саламаттар, мен Шикер айылынан, чындыгы айтмак район Шикер айылынан чыгып жатканда, өткөн бир ай мурун гаишниктер Шикер айылынан чыккан жерде Ен талада туруп иштешип атат да. Эки ойлуу иштеп атат. Ен талада жанымда бир автоматчик болбосо, бир спецназ болбосо, Ен талада бир талар бир макташтар бир чыгып кетсе, эмне болот? Ен тала талма арасынан туруп иштешип атат да. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуздар.
Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчү, бул сиздин сурооңузга биз жооп берели мен. Себеби бул бизде ар бир кызматкерге дислокация бөлүнүп берет эртең менен. Ошол дислокацияда бир кызматкер бир жерде эле иштелбейт да. Мисалы 1 саат Кызыл Адырда иштесе, 1 саат дагы бир айылда иштеп, ар бир өзү бөлүнүп берген убак, ченемдүү убактар бар. Ошол жерде жол транспортунун алдын жана болтурбоого ошол жерде алар кызмат өтөйт. Кийинки телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угулуп атат, сурооңузду берсеңиз болот. Жол кызматкерлерине ишине ийгилик болсун, ден соолук болсун, аманчылык болсун, тынчтык болбосун. Анан бизде суроодо могу жол фаралар боюнча жогорку кеңешке сунуштап, лет фаралар боюнча бир кандай чара көрсө болот, болбосо өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Акыбал урчуп баратат, элдин баары ошол өтүп баратат. Анда ойлойм да ошол жагынан да бир аз болуп кетип атабы кырсыктар деп. Ошол жөнүндө бир маалымат айтып койдуңуздар, Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчү, сизге жооп берип кетейин. Бул сиздин сурооңуз биздин өткөндөгү чыгарылышта дагы биз жыл жыйынтыгы менен эл сурасын телеберүүсүнө келип, жол кырсыктарын кандай иш-чараларды жүргүзгөндө канткенди азайтабыз деген темада чыгарылыш болгон. Ошондо дагы бир эмес 2-3 жараныбыз кайрылып ушул лет экрандар боюнча суроо берди эле да. Ошондо түшүндүрмө берип кетейин, дагы бир жолу кайталап кетем. Лет экрандар, лет фаралар боюнча, лет экран деп турмун, кечиресиздер. Лет фаралар боюнча. Бул лет фаралар бизге сырттан автоунаалар кирип жатат да. Ал автоунаалар, азыркы автоунаалардын билесиздер, ар кандай заводдон чыккан кандай бир негизги акыркы үлгүдөгү моделдеги автоунааларда заводдон ошондой лет фараларды коет экен да. Аларга биз заводдон коюлгандан кийин эч кандай чара көрө албайбыз. Бул биринчиден. Ал эми заводдон чыкпаган автоунааларга эгер кошумча жабдык катары коюп ала турган болсо, өзүнүн заводдон чыккан фараларынан тышкары кошумча фара кылып орнотуп ала турган болсо, анда биз чара көрүүгө толук кандуу укугубуз бар. Бирок сиздин сунушуңуз боюнча жогорку кеңешке кайрылып ушундай нерселер боюнча биз өзүбүздүн башкы башкармалык тарабынан сүйлөшүп көрүшүбүз керек экен. Бирок заводдон чыгып аткандан кийин кандай чечим кабыл алынат, эмне дегенди биз булга толук кандуу мойнубузга ала албайбыз да. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, сыналгын үнүн кичине азайтып алсаңыз болот. Хорошо. Мен суроо берейин дегенде, бизде баягы жолдо гайлер тоскондо май кызматкерлерчи, ошондо алар ар бир жерден тозуп атат. Ошону кандай кылсак болот? Эмнени требовать этсек болот? Өзүнүн документиби же эмнени ошо айтып коесуздарбы ошону? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Сиздин сурооңузга мен төмөндөгүчө жооп бермекмин да. Бизде Кыргыз Республикасында укук коргоо органдарына кызмат өтөө жөнүндө атайын мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын негизинде биздин ички нормативдик укуктук актылар бар. Ошол укуктук актыларда биздин кызматкерлердин кызмат өтөөсү, иш тартиби жана кызмат өтөө түрлөрү баардыгы көрсөтүлгөн, туура жана так көрсөтүлгөн да. Биз ошол буйруктардын негизинде кызмат өтөйбүз биринчиден. Ал эми жол кыймылынын эрежелеринде көрсөтүлгөн жалпы эле айдоочулардын жалпы милдеттеринде көрсөтүлгөн. Биринчи кезекте айдоочулар ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында укуктуу кызматкерлер токтоткон учурда эң биринчи кезекте айдоочулук күбөлүктү көрсөтүүгө милдеттүүсүздөр. Мындан тышкары транспорт каражатын каттоо күбөлүгүн көрсөтүүгө милдеттүүсүздөр. Андан тышкары тиешелүү керек учурларда жүк ташыган же болбосо эл ташыган автоунааларга тиешелүү учурларда лицензиясын жана ошондой эле жүк ташууга
алынган кагаздары керек болот. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден сиз берип аткан гаилерден деп сурап атасыз, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан эмнени талап кылсак деген. Биз ошол жана жогоруда айтып кеткендей укуктук нормативдик актылардын негизинде биздин кызматкерлер сиздерге барганда эң биринчи кезектен өзүн тааныштырууга милдеттүү. Мен милициянын подполковниги Осмонбеков деп өзүмдү тааныштырганга милдеттүүмүн, бул биринчиден. А эгерде сиз анын аты жөнүнөн кандайдыр бир шек жаратып же болбосо ишенбөөчүлүк пайда боло турган болсо, кызматтык күбөлүгүн талап кылууга толук укугуңуз бар. Ал эми ошол жерде кызмат өтөөсү боюнча айта турган болсом, бизде күн сайын кызмат өтөө боюнча дислокациянын негизинде шаар райондун аймактарында кайсы жерге кызмат өтөш керек, мынчанчы чакырымдан мынчанчы чакырымга чейин деп кызматкерлер бөлүнөт. Ошол кызматкерлердин жанында атайын бекитилген, кайсы аймакка бекитилген болсо, ошол бекитилген посттордун дислокациясы болот. Ошону талап кылсаңыз болот. Да, бир телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык, кандай жакшысызбы? Жакшы, саламатсызбы? Урматтуу Эдил мырза, эми неме? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Рахмат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик. Канткенде таза немени кырсык таза айтабыз. Көбүнчө бул водительдерден болуп атат, эжеке. Бул водительдер катайлашып атат да, колдон келишинче газды басышат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузга мен жооп берейин. Канткенде жол кырсыгын азайтабыз деп сиз суроо берип атасыз. Ошону биз сиздер менен чогуу биргеликте ушуну азайтайык деп сиздерге кайрылып атабыз. Эгерде кандай бир көрүнүштөр болсо, ошондой сиз айтып аткандай катуу айдаган эмелер болсо, ошол айтып атпаймынбы, видео фиксация кылып туруп бизге 102 деген номер, 777 102 деген номер бар. Бул 24 саат иштейт. Ошого кайрылсаңыздар, биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Эгер ушинтип сиздер ушундай суроолорду берип, ошондой эле биргеликте жумуш алып барсак, биз ойлойбуз, Талас облусунда сиздердин жардамыңыздар менен жол транспортун 2025-жылы азайтабыз деп ойлойм. Кийинки телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Суроо берейин, базар тегерегиндеги, ошол область ичинде, 20 аяндардан ошого чара коюлуп турган бир мыйзам барбы, жокпу? Рахмат. Ошого бир жол койсоңуздар. Айдап жүрүшөт да, жаңылды айдап жүрөт, тембирин айдап жүрөт. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчү, бул желмаяндар боюнча азыркы учурда биздин башкы башкармалыктан жогорку кеңешке бир канча эмелер сунуштар барып атат. Буюрса мен ойлойм, бул жакын аранын ичинде бул сунуштар эгер жогорку кеңеш тарабынан кабыл ала турган болсо, булга дагы айдоочулук күбөлүгү алып бир категория берип туруп, ошонун негизинде айдай турган болот желмаяндарды. Ошон желмаяндарга бизде азыр 190 берененин негизинде биз чара көрүп атабыз. Мисалга алсаң, ушул 2024-жылдын 12 ай ичинде биз 78 желмаянга ар түрлүү чараларды көрдүк. Мыйзам чегиде административдик протоколдорду түзүп, ошондой эле 3 желмаян айдаганды мас абалына кармап 3000 сомдон айып пул төлөттүк. Кийинки телекөрүүчүдөн суроо келиптир, окуп коеюн. Саламатсызбы дейт. Азыркы учурда болуп жаткан рейдке байланыштуу Армения, Абхазия автоунаалары боюнча качан токтойт дейт. Ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуздар дейт. Бул боюнча кимиңиздер жооп бересиздер? Бул боюнча жооп берип кете турган болсом, урматтуу телекөрүүчү, азыркы учурда Армения, Абхазиядан келген автоунаалар боюнча чоң бир көйгөйлөрдү жаратып келүүдө де аныгында эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Армения мамлекети биз тарабынан, көптөгөн мамлекеттер тарабынан көз карандысыз мамлекет катары таанылган мамлекет. Ал эми Абхазия мамлекети биздин Кыргыз Республикасы тарабынан официалдуу түрдө таанылбаган. Абхазия мамлекеттин номери биздин Кыргыз Республикасынын аймагында негизи эле такыр айдап жүргөнгө
тыюу салынат. Мындан тышкары Армениянын номерлери менен кирген автоунаалар боюнча айта турган болсом, бул Армениянын номерлери менен кирген автоунаалар эгерде мыйзам чегинде бизден базадан текшергенде Арменияда каттоодо тура турган болсо, сиздер аны айдап жүргөнгө укук бар, негиз берет, мыйзам жол берет. А эгерде эч бир жерде же Арменияда базада жок болсо, же Кыргызстанда жок болсо, бул жерде жөн эле армянский номерлерди салып алып, Армениянын номерлерин салып алып, бул деген жасалма номерлерди салып алып айдап жүргөн болуп атат да. Ал автоунааларга эч качан жол берилбейт. Бул мыйзам чегинде чара көрүлөт ал автоунааларга анда. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен Байдарга рахмат айтайын дегим эле да, могу жакындан бери Талас базарында жаңы эме начальник болду эле. Суроолоруңузду берсеңиз болот. Анан ошо гайга ыраазычылык билдирип коелу деди келет. Анткени Талас шаарынан ошо базар тегеректе жолдордун аябай чоң экен да. Жакында эле ушу байкадык да. Машиналар тыгып эле биринин артынан бири коюп жүрөт, базардын тегереги тазаланып, өз эмесине келип калды. Ошо ыраазычылык билдирип коюңуздар, ошону кечи. Чоң рахмат. Ушу базардын тегереги боюнча мен дагы кошумча суроо берип өтсөм, бүгүнкү күндө ошо иретке келтирүү максатында тынымсыз аракеттерди жүргүзүп атасыздар. Негизи айдоочулар бул аракетиңиздерге баш ийип атабы? Урматтуу телекөрүүчү, сизге чоң рахмат. Ушу гаилерге ыраазычылык билдиргениңизге. Бизде азыр жаңы начальник ГАИ шаарга дайындалган жылдын башынан. Өтө жакшы иш алып барып атат. Ушул телекөрүүчү айткандай эле өтө сонун иштер жүрүп атат. Ошондой эле азыркы күндө президентибиздин жарлыгы бар 133 деген. Жана Бишкек каттамы, ошондой эле алыс каттамдарга жүргөндөр обязательно автовокзалдан чыгыш керек деген эме чыгарган 130 жарлык. Ошонун негизинде биз иш алып бардык. Ошондой эле мэрия менен биргеликте ошо начальникке барып, мен өзүм деле барып, ошол менен биргеликте эме кылып, мен ойлойм ал шаардын бир 80% порядок кылдык десек болот да. Рахмат, айдоочуларга рахмат, себеби таксисттер, айдоочулар да баары ушу айтканды кылып, ошол керектүү эме берилген местодон кетип атат. Өздөрүнүн бригадир түзүп, ошол жерде жол эрежесин бузбаганга, ошондой эле элге тоскоолдук кылбаганга аракет кылып иштеп атат. Кийинки телекөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Тилекке каршы чалуулар өтө көп болуп атат бизде. Урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Ошол бой болуп атат окшойт, Тилекке каршы суроосун кабыл албай калдык. Кийинки келген суроону окуп берсем, урматтуу коноктор, суроого көңүл бурсаңыздар, Жонаров менен Кырказовдун ортосунан дейт, Талас районунан 5 ташка бурулган поворотто дейт, курдактын жаны депир да, светофор коюп берсе дейт да, ушул жер аябай кооптуу деп телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Телекөрүүчүдөн суроого сиздин сурооңуз, сунушуңуз эске алынат. Биз тиешелүү кызматкерлерди жөнөтүп, ошол сиз айтып аткан автоунаа жолунда атайын изилдөө иштерин жүргүздүрөбүз, дагы тиешелүү мекемелерге көрсөтмөлөрдү бердиртебиз. Бул жер эске алынат. Эске алынат. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Биз Таластан Самара болот. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Айтайын дегенде дайыма кычыктарда турушат. Эмнеге булар ачык жерде турушпайт? Дагы сурооңуз барбы? Биз дайыма жолдо жүрөбүз, дайыма ушу жолдо тошушат да кычыкта турушат. Ачык жерлерге турушпайт. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Кошумча жерлерге туруштун ушуга. Рахмат. Анан дагы бир суроом бар. Техпаспорттор кандай машинелерде болуш керек? Техпаспорттор. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Кимиңиздер жооп бересиздер? Биринчи сурооңуз боюнча жооп берип кетейин, урматтуу телекөрүүчү. Сиз ГАИ кызматкерлери
кычык-мычыкта турат деп эле куру доомат менен айтпаңыз. Биздин кызматкерлер ачык эгер унаа жолунда жолдо жүрүүчүлөрдүн баардык катышуучуларына көрүнгөн абалда кызмат өтөөгө милдеттүү, кызмат өтөшөт деп айтып кетмекчимин. Сиз мындай фактыларды мындан ары көрө турган болсоңуздар, далил менен фото, видео фиксация менен алып келип бериңиздер. Андай кызмат өтөгөн кызматкерлерге биз тиешелүү тартиптик жазаларды беребиз. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден техникалык кароодон өткөрүү боюнча сизге түшүндүрмө берип кетейин. Техникалык кароодон биздин атайын өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдун негизинде эл ташуу менен алектенген автоунаалар жана ошондой оор жүк ташуучу автоунаалар, эл ташуу ошол эле убакта грузопассажирский деп коет, эл ташууга да ылайыкталган жана ошондой эле жүк ташууга да ылайыкталган автоунаалар бар. Ошол автоунаалар сөзсүз түрдө техникалык кароодон өтүүгө муктаж, милдеттүү. Андан тышкары айыл чарба техникалары, тракторлор. Мындан тышкары оор жүк ташуучулар автоунаалар деп айтып кеттим, жана эл ташуу менен алектенген атайын автоунаалар өткөрүүгө милдеттүү. Эл ташуу менен алектенген дегеним бул таксилер да. Кайсы багытта, кайсы айыл аралык болобу, шаар аралык болобу, милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүш керек автоунааны. Булар бир жылда 2 жолу өткөргөнгө милдеттүү. Рахмат, кийинки телегөрүүчүнү кабыл алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, угуп атабыз, урматтуу телегөрүүчү. Биз бул суроо берейин элек, жолдогу трасса боюндагы немелер, камералар качан иштеп калды эле, ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Чоң рахмат сурооңузга. Урматтуу телегөрүүчү, жогоруда эле айтып кеттик эле, бул камералар боюнча эгер азыркы күндө иштебей турат, толук кандуу эгер иштей турган болсо, биз өзүбүз ушу эфирден чыгып сиздерге баардык маалыматты беребиз. Негизи телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Бул жанагы эле суроону кайталаган деп ойлойм. Жел маяндарга качан тыюу салынат дейт. Негизи кичикей балдарга чейин айдап жүрөт дейт. Буну качан көзөмөлгө аласыздар дейт. Бул боюнча жана эле жооп берди деп ойлойм. Базардын тегерегинде иштеген базарда иштегендер автоунаасын дейт, ар кайсы жерге башаламан токтотуп келет дейт. Буга штраф саласыздарбы дейт. Жооп бересизби? Урматтуу телегөрүүчү, сизде биз айтып кеткендей, бул биздин Кыргыз Республикасынын аймагында жол кыймылынын эрежелери бар атайын. Бул өкмөттүн токтому менен бекитилген эрежелер баардык айдоочуларга тиешелүү да. Ошол эрежелерде көрсөтүлгөндөй, атайын автоунааларды токтотуучу атайын жерлер бар, жана токтотууга тыюу салынган жерлер бар. Эгерде биз качан чара көрөбүз? Эгер токтотууга тыюу салынган жерлерге автоунаасын токтотуп кое турган болсо, биз чара көрө алабыз. Ал эми токтотууга эч кандай тыюу салынган белгилер жок. Бардык жер токтотууга мүмкүн боло турган болсо, биз ал айдоочуларга чара көрө албайбыз. Ал эми чаржайыт токтотуп койгондорго чара көрүп койсо болот. Кийинки телегөрүүчүнү кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык. Мен суроо берейин дегеним. Бере бериңиз, угуп атабыз. Талас шаарындагы Маяковский көчөсү менен Манас көчөсүнүн кезилишине ушул жерде бир лежачий полицейский кылып же светофор болсо, ушул жерде көп авария болуп атат да күндөрчү. Авария почти бир жумада 2-3 жол болот, көп болуп атат да, ушундай бир чара колдонсо болобу ушундай бир жерде. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Ошо Майковский менен Манас көчөсүнүн. Урматтуу телегөрүүчү, бул эме суроо боюнча сиз бизге келип кайрылсаңыз болот. Эгер лежачий полицейский десеңиз, куруш керек болсо, же сиздин кварталыңыз келип бизге келсе, биз тиешелүү органдар менен биргеликте ошонун активдет этип көрүп туруп, ошол жерге койсо болобу, болбойбу, ошонун негизде биз коюп беришке аракет кылабыз. Светофор боюнча айтып кетип атасыз. Азыр буюрса мына жаңы жылдан, буюрса 25-жылы жаңы жылдан 5 жерге светофорный объект орнотулду шаарда. Мен ойлойм, ушу жылдын акырыга чейин биз ойлойбуз, Талас шаарыны толугу менен светофордук объектилерди
камсыз кылабыз деп сунуштарды беребиз. Ошондой эле мэрия менен биргеликте иш алып барабыз. Кийинки телегөрүүчүдөн келген билдирүү бар экен, СМС билдирүү окуп койсоң. Саламатсыздар дейт. ГАИ кызматкерлери көчөдө машиналарды кууп кармоого укугу барбы дейт. Бар болсо кырсыкка учурабайбы дейт. Түнкүсүн сиреналарын күйгүзүп кууп кармоодо, андан калса жайкысын кайрылышка туруп алып, ГАИлерди көргөн шопурлар мындай резкий бурулуп жиберет дейт да. Ошо боюнча жооп берсеңиздер, ошо кууп кармоого укугу барбы дейт да негизи. Урматтуу телегөрүүчү, сиздин сурооңузга жооп берип кетейин төмөндөгүчө. Биздин жана айтып кеттим, биздин атайын кызматкерлер атайын мыйзамдын жана ошо мыйзамдардын негизинде биздин Ички иштер министрлиги тарабынан кабыл алынган буйруктар, нормативдик укуктук актылардын негизинде иш алып барат. Ошол биздин кызмат өтөө жөнүндөгү укуктук актыларыбыздын негизи жол берет. Бирок жол берип кууп артынан барып ээрчип барган учурда ошол эле биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкери эң биринчиден жол кыймылынын коопсуздугун эске алуу менен артынан ээрчүү менен барып токтотот да. Андан кийин чара көрөт. Ал эми артынан ээрчип барып токтотконго, айдап барып токтотконго толук мыйзам жол берет. Дагы бир телегөрүүчүнүн суроосу бар экен, окуп коеюн. Бул Бакай Ата району Кең Арал айылынын тургуну жазыптыр. Ошо Чыңгыз Айтматов көчөсүндөн жанагы Түт айылына кайрылган кайрылышка светофор керек дейт. Бул жерде аябай жөө адамдар үчүн кооптуу дейт да. Буга кандай жооп бересиздер? Буга урматтуу телегөрүүчү, бул сурооңузга мен жооп берейин. Бул эме боюнча азыркы мезгилде мына өзүңүздөр белгилүү болуп кеткендей 2023-жылы Талас Суу-Самыр Талас Тарас автожолунун эл аралык жолу толугунан жаңыланат. Ошол учурда биз сиздин берген сунушуңузду биз беребиз. Биз проектке биз катышабыз. Сиздин бергениңизди катышабыз. Себеби ошол жерде чоң жол болуп, жол чоңоюп, ошол жаңы асфальттар төшөлүп, жаңы болот. Ошондо биз сиздин сунушуңузду сөзсүз түрдө эске алабыз. Дагы бир телегөрүүчүнүн суроосу бар экен. Анан кийин сиздерге эркин микрофон берсек, анткени бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти да. Саламатсыздарбы дейт. Көк Кашат айылында көп эле кырсык болот дейт. Чоң жолго атайын жол белгилерин же жөө адамдар өтүүчү өтмөк коюп берсеңер жакшы болот эле, бул окуучулардын коопсуздугу үчүн дейт да. Көк Кашат айылындагы кырсыктар боюнча айтып кете турган болсом, мен бул Талас районунун аймагындагы автожол, унаа жолу, Суу-Самыр Талас Тарас автожол, унаа жолун камтыйт, эл аралык маанидеги жол. Сиз кайсы жерин тактап айтпапсыз баа берген сурооңузда. Биз ошол тиешелүү жерлерден баа көрүнгөн жерлерге дагы биз кое берген дагы туура эмес болуп калат. Жол белгилерди жана ошондой эле жөө өтмөктөрдү, жөө жүрүүчүлөр өтө турган өткөлдөрдүчү. Биз жана башында айтып кеткендей, ар бир унаа жолдорун анализдеп, жаз күзүндө текшерүү иштерин жүргүзүп, мындан тышкары жол кырсыктарын анализ жасайбыз. Жол кырсыктары кайсы жерде көбүрөөк катала турган болсо, биз ошол жол кырсыктарын болуп аткан жерлерге колдон келишинче жол белгилерин орнотуп, мындан тышкары кызматкерлерди да дислокациянын негизинде кызматка жөнөтүп, кызмат өтөөнү уюштурганга аракет кылабыз да. Биздин негизги багыт ошол жактарга багытталат. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча кошумча сиздин мобилдик телефонуңузду берген сурооңуз боюнча такташтырабыз. Кызматкерлерди жөнөтүп, сиз кайсы жерди айтып жатасыз, ошол жерди биз анализ жүргүзүп, изилдөө иштерин жүргүзүп коелу. Анан кийин ошол жерге койсо болот, чийсе болот, кандай жол чийимдерин жана жол белгилерин орнотсо болот. Ошого жараша кызмат өтөөлөр жумушубузду алып барайлы. Бизге бөлүнгөн түз эфир дагы аягына келип жетейин деп калды. Эфирибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон телегөрүүчүлөргө ушу жол кырсыгын кантип азайтса болот, ушу боюнча кайрылуу жолдосоңуздар болот да. Сизден баштайлы. Урматтуу Талас облусунун тургундары, биз мына өйдөдө көрсөтүлгөн статистикага алып караганда, бул бизде жол транскырсыгы 2025-жылы эми салыштырмалуу деп койсок, салыштырмалуу көп катталып атат. Ошол себептен биз мына байма-бай сиздер менен ушу телеэкрандан байма-бай сиздер менен байланышка чыкканга аракет кылып турабыз. Буюрса бир айга бир 2-3 жолу чыгып турабыз. Эгер ушундай эмелер жана жогоруда айткан суроолор эмелер болсо, бизге
ушул түз эфирден берсеңиздер болот, биз толугу менен жооп беребиз. Сиздер берилген суроолор сөзсүз түрдө бизде бу жерде протоколдо турат. Протоколдун негизинде ар бириңиздерге телефонуңуздарды байланышып жооп аласыздар деп ойлойм. Ошондой эле ушул бизге берген убакыттан пайдаланып элге кайрылып кетет элем. Бул жанагындай эле айтып кеттим эле, бул тарбия үйдөн башталат. Жанагы үйдө суроо берген айдоочулар катты айдап деп атат. Бул айдоочулар ким? Бул айдоочулар биздин инибиз, биздин агабыз, биздин аталарыбыз. Биз өзүбүздү тарбия үйдөн башталат дегенде, үйдө ар бир жерде отурганда жол транскырсы боюнча сиздерден суранып кететтик. Себеби бул жерде азыр биз айтып атабыз, болгону 26 киши жараталды деп. Бул Талас облусунун тургундары жаратылгандар. Ошондой эле бул бирөөдүн иниси, бирөөдүн агасы бул жерде ушул жол транскырсын кесепетинен инвалид болуп калгандар бар. Ошого сиздерден суранып, сиздерден өтүнүп кетебиз. Биргеликте ушу биз иш алып барсак, биз болгону Талас облусу боюнча 44 эле кызматкербиз. Биз жетишпейбиз, но аракет кылабыз ушундай дагы сиздер менен чогуу биргеликте иш алып барып. Мен ойлойм, бул 25-жылы биз сиздер менен биргеликте Талас облусунун аймагында жол трассанын кырсыктыгын азайтып, ошондой эле буга катышкан каза болгондордун санын жоюуга аракет кылганга мен сиздерге ишенип кетем. Ошондо бирге иш алып барабыз. Эдил мырза. Саламатсыздар. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да учурдан пайдаланып бага кайрылуу жасап кетет элем. Бизде жогоруда жетекчибиз айткандай, сиздердин ар бир айткан берген сунуш талаптарыңыздар кароосуз калбайт. Ар бир нерсе анализденип, изилделип, ошого мыйзам чегинде иш алып барганга аракет кылабыз. Бул биринчиден. Анан айтып кетет элем, урматтуу Талас элинин жашоочулары, бир эле айдоочулар эмес, жол кыймылынын эрежелеринин катышуучулары баардыгыбыз болуп эсептелебиз. Анткени баардыгыбыз тең жолдо жүрөбүз. Баардыгыбыз тең эле бир эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерин эле ушулар эле милдеттүү деп кайдыгерлик менен жүктөп койбостон баардыгыбыз жоопкерчиликтүү мамиле кылганды үйрөнсөк деп айтмакчымын да. Баардыгыбыз жетекчибиз айткандай, ар бирибиз үйдөн чыгып атканда балдар кыздарыбызга, ата эне бир туугандарыбыз, жора жолдошторубуз кайсы жерде кимбиз, кайсы жерде жүрбөйлү, бири-бирибизди тыйып, жол кыймылынын эрежелерин так сактап, бири-бирибизге сый мамиледе жүрүп, жоопкерчилик менен өзүбүздүн жоопкерчиликти сезе билсек деп айтмакчымын да. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп ушу элдин берген суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн. Талас облусунда жол кырсыгынын саны азайсын деп тилек кылмакчыбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эл сурасын берүүсү өз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.